Мен ага өч алды деп өзүмдүн пикиримди билдире албайм, анткени аны эл билет, эл карайт, эл өзүнүн баасын берет деп ойлойм. Ооба, буга чейин ортобузда нарушение боюнча жол кыймылынын коопсуздугун бузган үчүн бир айдоочу тонировкасы менен түшкөн убакыттар болгон. Бирок эми ал негизи менин оюмча жумушка тиешеси жок деп эсептейм. Мен ал жака келатканда ал деле оюм жок эле, өзүмдүн отчетумду берейин деп. Бирок бизде регламент бар. Регламент боюнча менин отчетум протоколдор боюнча, взысканияларыбыз боюнча ошолорго даяр болуп келгенбиз. Бирок капитал боюнча бизге канча акча каралган, ал боюнча мен караштырып кагаздарын дайындаган эмесмин. Эми ачык сөз, анткени мен башка нерсеге даярданып келгем. Анан орто жолдон ушундай суроолор болду. Эми ал балким менин да катам бар. Мен да аны билип, так маалымат алыш керек болчумун. Бирок эми ушундай окуя болду. Мен аларды эч кимисин күнөөлөбөйм, же болбосо өзүнүн өчүн алды деп дагы эсептебейм. Аны эл көрөт, эл өзү оюмча эми баасын берет да.